Президент Сооронбай Жээнбеков 4 февралда бул кызматта иштеп баштагандан бери Кыргызстанга өзүнүн алгачкы расмий визити менен келген Евразия экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясниковичти кабыл алды. Мамлекет башчысы Михаил Мясниковичти Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагалык кызматына киришкендиги менен куттуктап, комиссия анын жетекчилиги астында ЯЭПтен тандалган экономикалык багытын улантаарына, евразиялык интеграцияны мындан да тереңдетүүгө алгылыктуу салым кошоруна ишенимин билдирди. ЯЭП Кыргызстандын тышкы экономикалык саясатынын артыкчылыктуу багыты бойдон кала берерин баса белгиледи. Биримдиктеги өлкөлөр менен мындан да натыйжалуу жана жемиштүү кызматташууга, ошондой эле евразиялык аймакта интеграциялык процесстерди кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө даярдыгын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Михаил Мясниковичке жакынкы келечекке белгиленген пландарын ишке ашырууда ийгиликтерди каалады. Евразия экономикалык коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович жолугушуу үчүн мамлекет башчысына ыраазычылык билдирди. Тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү ыраттуу жоюу жана ошондой эле биримдиктин алкагында соода экономикалык кызматташууну кеңейтүү боюнча комиссиясынын артыкчылыктуу милдеттери жөнүндө айтып берди. ЯЭПке карата үчүнчү өлкөлөрдүн кызыгуусу артып жатканын белгиледи. Михаил Мясникович бул кызматта ЯЭПке мүчө болгон бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын эске алуу менен ишмердүүлүгүн жүргүзөрүнө ишендирди. 31 август эгемендүүлүк күнүндө сиз эмнеге көлдөшсөзсүз? Эгерде мамлекеттик чоң деңгээлдеги кызматка келе турган болсоңуз, мындай суроосун депутат Мыктыбек Абдылдаев вице-премьерликке талапкер Эркин Асрандиевке узатты. Мамлекеттик майрам болуп жатса, мамлекеттин акчасын чөнтөгүнө салып алып отурган адам көлдө сүзөм деп жүрөт. Көлдүн түбүнөн болсо дагы тапкыла деп канча мамлекеттик ресурстарды көтөрдүңүз? Жаш баланын кыялындай кыял болуп жатпайбы? Бир аз чоңуюш керек. 2 саатта сүзөтө турган жерде 10 саат сүздүңүз деген Абдылдаев талапкер Асрандиевдин кылыгын сынга алды. Мамлекеттик кызматка даярданып жүргөн адам мамлекеттик деңгээлдеги майрамга катышышы керек деп эсептейт депутат Абдылдаев. Мындай ишенип же ишенбей ошо ача ойдо туруп атам да. 31 август кандай майрам экенин билесиз. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн күнү. Ошол күнү сиз эмне үчүн көлдө сүзөсүз? Эгерде мамлекеттик ушундай чоң деңгээлдеги кызматка келе турган адам болсоңуз. Жок, эмне үчүн билбейт. 100 миллион деген долларларды кармап алып отурган адам да. Анан кантип анан кийин бул? Мамлекеттик майрам болуп атса, мамлекеттин акчасын чөнтөгүнө салып алып отурган адам көлдү сүзөм деп жүрөт да. Түшүнүгү ушулган да бул кишинин. Урматтуу премьер-министр. Илгери коммунисттер эмес, комсомолдор жолотчу эмес андай мындай чоң кызматтаргачы. Мындай кылыктар үчүн. Канча мамлекеттик ресурстарды көтөрдүңүз? Тапкыла көлдүн түбүнөн болсо дагы депчи, анткени жүздөгөн миллион доллар каяка кетет анан депчи. Жаш баланын кыялындай кыялдар болуп атпайбы? Анан кантип анан кийин Казакстандын премьер-министри менен барып сүйлөшүп, тиги Кара суудагы, Черный речкадагы погранпосту чечет. Мен түшүнүп турам, бул сиздин кандидатура эмес да. Ошон үчүн сиз бияга айтканда кичине жылмайып коюп атасыз да. Мен ошондуктан сурайын деп атканым, урматтуу премьер-министр. Россия тарап макулбу бул кишинин ошол фонддон кеткенине? Анткени макулдашыш керек. Барбы ошол согласие? Фонддун башкармалыгынын жетекчисин Кыргыз тарабы өзү шайлайт. Жөн бирок согласовать этишиңер керек да. Эмес жок. Жокпу? Шайлайт. Андай положение жок. Андай жок. Биз өзүбүз шайлайбыз. Россия акчасын эле береби да? Ал жерде
Бул жерде комиссия өзү башкармалык бар. Ал жерде 3 кыргыз, 2 орус тарапта. Ал эми советте болсо ошол Россия тараптан көбүрөөк да. 2 ступенька менен кабыл алынат да. Ошол эң жогорку жеринде ошол жерде орус тарап көп. Ошон үчүн бул жерде башкармалык өзү. Мен ошондуктан сунуш кылайын дегеним, Эркин Шамшидинович, кичине мындай, надо взрослеть. Ал биздин бир болдан Бакыт Турузбеков сүзүп өтөт десе эле, сиз деле сүзүп өтөм деген экенсиз да. Ал профессиональный сүзгүч. Ал 2 саат 14 минутада сүзүп өттүм деп жүргөн. Сиз 10 саат сүздүңүз. Эртең менен 8'de кирди деген 5'te табылды. Бул өзү көпчө айтканда сөздөн баарыбыз адашып кетишибиз мүмкүн. Баягы улуу сөз бар го, бирөөлөр деле кетип баратып жолдон адашып кетиптир депчи. Баарыбыз адашып кетишибиз мүмкүн. Но бирок мен ушундай бир каалоо айтам да. Абдан мамлекеттик жумушка даярданып жүргөн адамдар кичине именно мамлекеттин майрамында шаарда болуш керек да. Ушул майрамда катышыш керек, же болбосо майрамга жакын туруш керек да. Үйдө болупчу. Анан сиз ошону тарбиялагандын ордуна кайра издетип жүрдүңүз да. Кечке вертолеттөрдүн баарын көтөрүп, суучулардын баарын сууга салдыртыпчы. Мыкты сөзчү абдан туура маселени айтып атасыздар, мамлекеттик кызмат. Бирок бул боюнча дагы Эркин Шамшидинович менен сүйлөшүп, мамлекеттик кызматкердин жүрүм туруму кандай болуш керек ал жөнүндө сөз болгон. Анан бул киши айтат, ошол биздин көз карандастыктын күнүндө мен мамлекеттик кызматкер катары да ушул мамлекеттик кызматкер катары да спорт жагында да жүрөт экен деген оюм менен жазайын дедим эле дейт. Анан ал боюнча аябай катуу сөз болду негизи. Туура эмес болгон. Анан мен эми бул Эркин Шамшидиновичке мен бирөө байлады дегенден алысмын эми. Мен өзүм тандоом. Себеби дегенде эсте Нуртөкүз ал жерде талашып тартып маселелерге ошол Россия Федерациясына карым катнашты билген, ошол маселелерди чечип аткан адамдар менен сүйлөшө билген киши керек болуп атат. Ошон үчүн айтып карап атабыз да. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Айгүл Рыскулова көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин экономикалык кеңешине караштуу экономикалык маселелер боюнча комиссиядагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлү кызматына дайындалды. Кытайдын Хэйлунцзян провинциясынын Харбин шаарында коронавирус жуктурган аял дени сак ымыркайды жарыкка алып келди. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазды. Басылманын маалыматы боюнча ал кош бойлуулуктун 38 жумасында көз жарган. Анын абалы оорлоп бара жатканда дарыгерлер ымыркайды энесинин курсагынан операция жолу менен алып чыгууну чечишкен. Жыйынтыгында салмагы 3 килограмм болгон кыз бала жарыкка келди. Ымыркайдан 2 жолу анализ алынып, коронавирус дарты аныкталган жок. Учурда эне баланын абалы туруктуу деп бааланып жатат. 2019 жылдын аягында Кытайдын бийлиги бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна Ухань шаарында белгисиз вирус тараганын билдирген. Азыркы маалыматтар боюнча коронавирусту жуктургандардын саны 20 000 адамга жетип, 420 адам каза болду. Бишкектин 1-май райондук соту милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкектеги башкармалыгынын директору Болот Момбековду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу бүгүн 4 февралда Акипресс агенттигине аталган соттун басма сөз кызматы билдирди. Ал сотко чейинки өндүрүш иштин алкагында 31 мартка чейин үй камагында болот. 29 январда Момбеков шаардагы соода түйүндөрдүн биринде 1800 евро алып жаткан жеринен кармалган болчу. Маалыматтарга караганда ал жарандардын бирине чет өлкөгө жумушка орношууга керек болгон бир нече медициналык маалымат кат даярдап берүүнү убадалап акча алган.
Россиянын Рязань шаарында 26 жаштагы Кыргызстандын жараны полицияга пара берүүгө аракет кылганы үчүн соттолот. Бул тууралуу Россиянын тергөө комитетинин аймактык башкармалыгынан билдиргенин орус басылмалары жазды. Окуя 2019 жылы 30 июлда болгон. Кыргызстандык жигит жасалма айдоочулук күбөлүк менен кармалып калып, Москва району боюнча аймактык милиция бөлүмүнүн башчысына 12 000 рубль сунуштап текшерүүсүн токтотууну суранган. Полиция кызматкери пара алуудан баш тарткан. Айыпталуучу тергөөдө качууга аракет кылгандыктан ага издөө жарыяланган. Башка өлкөгө чыгып кетип, ал жерден аты жөнүн өзгөртүп, кайра Россияга кирүүгө аракет кылганда аны камакка алышты. Кылмыш иши сотко жиберилди. 02/02/2020 датасында тактап айтканда 2 февраль күнү Бишкек шаарында 58 ымыркай төрөлдү. Бул тууралуу бүгүн 4 февральда Аки пресс агенттигине саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башкы адиси Бакыт Бөбү Шамырканова билдирди. Маалыматтарга караганда анын ичинен 31 ымыркай эркек жана 28 ымыркай кыз. Ал эми 8 ымыркай операция жолу менен төрөлдү, деди ал. Урматтуу элдик медиа порталынын көрөрманы, эгер сиз кызыктуу окуяга туш болсоңуз, же сизди түйшөлткөн суроо болсо, үнүңүз коомчулукка же бийликке жетпей жатса, анда дароо уюлдук телефонго видео тартып, элдик кабарга жөнөтүңүз. Кызыктуу видеоңузду 0755 1085 01 WhatsApp номер аркылуу кабыл алып, коомчулукка жарыя кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги элдик медиа сайтыбыздан, ошондой эле Facebook, YouTube жана Instagramдагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар.